система түзөлүү. Ар бир министрликте, ар бир мекемеде, агенттикте, комитетте болобу, ар бир өзүнүн адистиги менен иштеген кызматтарды түзөлү деп атабыз. Ошондой структуралар түзөлү. Ошондо гана алдыга жылабыз деп. Конституция боюнча ушундай. Анан баякы МПОчулар жана оппозициячылар, бизге оппозиция болуп баштагандар, мурда деле оппозиция болуп келген алар. Буга каршы чыгып атышат. Кара пиарларды уюштуруп атат. Чет өлкөлөргө чейин гезиттерине, сайттарына жаздырып атат. Мына бийликти узурпация кылып атат, анан Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз. Биз ойлогонбуз, жогорку кеңештен карап эле ошо тез аранын ичинде бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28 октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам. Эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт, конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең мененден баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип биринчи статьясынан баштап 114-статьясына чейин постатейно окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, ошону менен анан алдыга жылабыз. Жаңы системаларды түзөбүз. Президенттик шайлоо боюнча болсо, президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшайуусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. Тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Парламенттик шайлоо болсо, парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Мен биринчи сөзүмдө айтканым эсиңиздерде бар. Ооба, ушул конституция менен алсак, эгерде бүгүнкү конституциялык мыйзамдар менен алсак, анда биз 2 айдын ичинде шайлоо кылышыбыз керек. Ошондо декабрдын 20-сында шайлоо кылышыбыз керек экен деп, биринчи күнү мени акыркы 3-чү жолу бекитип берип атканда ошентип айтканмын премьер-министрликке. Макул кылалы деп. Бирок эртеси күнү баягы чыккандан кийин терең ойлондум. Жети өлчөп бир кестим. Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп төңкөрүш кылып атса, толкунданып атса, бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, эртеси 2-3 күндөн кийин спикерди, бардык фракциялардын жетекчилерин чогулуп, кеңешип, баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Баякы мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Болжол менен мен болжолдоп атам, ушу апрель айлары, эң ашып кетсе май айларына барат. Март, апрель, май айлары, ушул убактарда парламенттик шайлоо болот, Кудай буйрса. Анан шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун, булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алгандагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек.
Егер өтпей қалсаң, андан еш нәрсең кеміп қалбайды. Өткен адамдағы ел қалаған адам, ал жөндөн жөн адам болбойт алдағы. Шондықтан мейлі ким болбосын, еш мат болобу, таш мат болобу, ел қалаған адам шайлоодо өтүш керек. Кыскача менин сиздерге баяндамам ушундай, маалыматтарым. Эми суроо жооп өтөлүк. Сурооңуздар болсо микрофондор уюштурулган экен, жооп бергенге даярмын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Сиздин келгениңизге ыраазы болуп, бир добуштан колдоо издеп атканына мендерге Алладан тилеп кетебиз, ыраазыбыз. Анан ошол менен катар сиз жаш кадрларды алып келип атасыз. Өзүңүзгө тилиңиз өтө турган, көзүңүз жете турган ишмер адамдарды алып келип атасыз. Оягына Алла сизге алда колдосун. Анан дагы бир ушул сөздөн учурдан пайдаланып айтып кетерим. Азыркы иштеп аткан кадрлар мисалы үчүн шаардын жетекчилери, эмнелер мына Ош шаарынын жетекчиси мисалы үчүн Кыргыз эли үчүн жалпы Ош шаары үчүн көп нерселерди жасады. Мен ушул кадрларды өзүнүн ордуна коюп, сизге поддержка болуп, сизге жардам болуп, ишиңизге ийгилик, дайыр жолу, ак жол. Ар кандай кадамдарга барган, же болбосо ошол баягы элден коркуп качып кеткен гана кадрлар алмашылды, башка кадрлар азыр алмашылбайт. Качан шайлоолор бүтүп, реформа башталганда гана ар бир тармакка өзүнүн адистиги менен бара баштайт. Ошондо кадрлар алмашылат, анда дагы биз алмаштырбайбыз. Бардык ведомстволор боюнча, министрликтер боюнча комиссиялар түзүлөт, ошо өзүлөрүнүн адистиги менен. Ошолор тандап конкурстун негизинде өткөрүп берип турат кадрлар боюнча. Суроо берерде аты жөнүңүздөрдү айтып койсоңуздар. Биринчиден, Ордон Ошко кош келипсиз. Мына ушунча жагандын ичинде толгондук арман бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге бир маселе менен кайрылгым келет. Биз жеке ишкерлер мына Россиядан келип, өзүбүздүн Кыргызстанга инвестиция жасайбыз деп, чоң үмүт менен бир жыл мурун келгенбиз. Бирок тилекке каршы бир жылдан бери жергиликтүү тургундардан, кээ бир инсандардан ишкерлер куугунтук көрүп келет. Биз мына ушу Кара Суу районуна Кызыл Кыштак айылынан жер сатып алганбыз. Ал жерге ушу жүн менен терини кайра иштетип, ошол жерде устой материалдар чыгарабыз деген ишкана ачабыз деп келгенбиз. Бирок тилекке каршы ошол күндөн ушул күнгө чейин биздин башыбыз соттон чыкпай, ушул жок дегенде колдоо көрсөткөндүн ордуна бизге куугунтук көрүп ушул күнгө келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз кагыз карап ушул азыр мына керек болсо ушул обед мына 3 күн уктабай, 3 күн уктай элек болчу дедиңиз башында. Обедте ушу обед иштейли, ушу бир жылдан бери ушу жаш мигрант ишкерлердин проблемасын чечип койсоңуз өтө чоң жардам болот эле. Биз чоң үмүт менен келдик. Биз бүгүн азыр үмүт менен күтүп турабыз. Чечилер эмне болот, же кандай болот, же ачык айтыш керек. Жок, жаш мигрант ишкерлер Кыргызстанга келбегиле мындай болбойт деп айтыш керек. Же ачык колдоо көрсөтүш керек. Биз бүгүн айлабыз кетип, шону ушундай катып күттү. Биз качан өзүбүздүн мекенибизге келип, кеме кесип ишкерлик кыла алабыз. Биз качан коркпой, үркпөй жашай алабыз. Биз ар бир күнүбүздү мына жеке ишкерлер билет, жаш ишкерлер канчасы качып кетти, канчасы Кыргызстанда калды. Сиз дагы бир кайрылууңузду айттыңыз. Жеке технологдор, профессорлор мекенingерге кайтыптар, элиңерге, келиңерге салынбашка деп. Алар келген, алар ушул жерде, аларды болгону көрбөйт, аларды көрбөйт. Мына жаш ишкерлер турат бул жакта. Siz oynagandın dahi 100 есе Kırgızistan'da mı? Жаш ишкерлердин акыбалы. Ошол биздин маселе боюнча мына ишкерлерди колдоп, сиз жеке мына позицияңызды билдирип койсоңуз, чоң бизге ишкерлерге жардам болот эле. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ушу жер проблемабыз чечилбей эле. Соттон сотко, прокуратурадан прокуратурага. Бардык токтомдорду алып бүттүк, кылмыштын курамы жок. Бир эле токтом калды. Эми ал Кудайдын токтому калды. Башка айдабыз жок. Биз бүгүн мына жаш ишкерлер акылдуу үмүт менен карап атабыз. Сизден дагы мындай конкреттүү жооптор болбосо биздин үмүтүбүз, жаштардын үмүтү өчөт. Ошон үчүн сизден суранарым, жаш ишкер мигранттарды колдоп, биз мына алтын касабыз деген жокпуз, көмүр касабыз деген жокпуз. Биз ошо сатылбай калган, чүрүп жаткан жүн менен терини алып, иштеттик, ошол жерде 200-дөн ашык жаранган иш менен камсыз кылабыз дедик. Жок дегенде колдобосо дагы. Мен мына калыстык үчүн айтпайм. Ошол мезгилде Мухаммед Хали Абылгазиевди бара Оштон бара берип,
Investorlar boyunca meyli sırttan gelgen investorbu, же içimizden gelgen investorbu bardığınızlar üçün eşik açık dep men jarıyaladım. Uşundan keyin аябагандай көп investorlar geldi. Menin iş vaktımdın jarımın oşolor alıp atat investorlar. Murda investor gelip bir işkana kurayın, uşul жерге 10.000 adamdın jumuş orun tüzöйүн dese, bizdin bayakı mayda чиновниктер акча сурайт экен, доля сурачу экен. Maga 10% doylagы men oturam, anan sen maga mынча акча бер, анан тигинче акча бер. Андан сырткары жанакы газка, архитектура дегендер бар, билесиздер. Алар bir 6 ay 1 жыл документин созот экен акча алыш үчүн. Мунун баарын жоюп атабыз. Эми биз иштегенибизге 20 күн болду, 20 күндүн bir жумасын эле толук кандуу иштей баштадык. Калган күндөрү тополоң менен эле өтүп кетти, көрдүңүздөр. Муну жок кылабыз. Анан сиздин ишиңиз боюнча, эгерде инвестиция салабыз деп жер сатып алган болсоңуз, мына жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлүнө азыр мына угуп отурат, жанымда тапшырма берип кетейин. Баарын тактап туруп, анан бизге маалыматты жеткирсин. Профессорлор, ишкерлер, жаштар боюнча, жумушка тартуу боюнча мен дагы бир жолу айтып кеттим. Ушул жаңы структура түзүлүп, ишке алына баштаганда ар бириңиздер барыңыздар, тапшырыңыздар. Дагы бир жолу кайталайм. Мурдакыдай коррупциялык жол менен ишке орношуу деген болбойт, орноштуруу деген болбойт. Только бүт комиссионна түз эфирден көрүп, ар бир министрликтин кызматкерин пол жугучуна чейин, зам министринен баштап пол жугучуна чейин тандоо алып атканды түз эфирден көргөзүп турушат. Бардык жалпы эл көрүп турасыздар. Мурункудай мына жакын тууганын өткөрүп ийди, же болбосо таанышын өткөрүп алды, же акчалып өткөрдү деген болбойт. Адистигине жараша, билимине жараша, анан тыңдыгына жараша жумушка алынат бардыгы тең. Кыйын адамдар, адис адамдар көчөдө калбайт. Мамлекеттин ишинде иштеп, мыйзамда жок дегенде 5 жыл мамлекеттин ишинде иштеп, 5 жыл жетекчи болуп, кыргыз тилин жакшы билип, адабияттын тарыхын билген, жогорку билимдүү, тажрыйбалуу адамдарды депутат кылсак. Антпесек биздин азыр Кыргызстанда депутат болуш мода болуп, жаштардын психикасы бузулуп, мен депутат болсом байыйт экенмин, мен депутат болсом жакшы жашайт экенмин деп, ушундай башкача бир ойлор пайда болуп атат. Ушуну эсиңизге салып, конституцияга киргизсек, депутатка бала чакасын үйлөп, жайлап, элге кызмат кылып, жашы 55 жаштан 2 созупка ушу депутатка шайланганга ушуну мыйзамга киргизсек, ушуну мен сизден суранып кетет элек. Сизди Алла колдосун. Алла Таала ушул жалгыстакен эл журт. Мына урларды, капастардын баардыгын биз Садыр Нуралиевичти колдойбуз. Кол чапкыла. Рахмат. Рахмат. Бери карай партийный система деп мына бүгүн 3-чү, 4-чү жолу партийный система келип, мамлекетти талкалап сазга батырды. Муну көрдүк мынакей. Анан эми азыр жаңы конституция боюнча реформалар жүрөт деп атпайсызбы? Ушул боюнча биз бир мандаттуу округга кайталы келели десек, партиялык система болсун деп дагы талашып аткандар бар. Жарымы одномандатный болсун, жарымы партийный болсун деп. Бирок долбоордо ошо жарымы одномандатный, жарымы партийный деп көрсөтүлдү. Сиздер мисалы кайсыл башкаруу, кайсыл системасын тандайт элеңиздер? Мисалы азыр көпчүлүккө мен суроо берейин. Bir mandаттуубу же болбосо жарымы партийный, жарымы бир мандаттуубу? Мисалы бир мандаттуу дегендер кол көтөрүңүздөрчү мына, бир мандаттуу болсун дегендер. Жарым партийный, жарым бир мандаттуу болсун дегендер кол көтөрүңүздөр. 5000 адамдын 100% бир мандаттууну каалап атасыздар, Мына жана сиз айтып аткан үчүн ушат бир мандаттуу болсо ошондо жакшы өзүңүздөр ар ким өзүңүздөрдүн өкүлүңүздөрдү жибересиздер. 5 жыл бою сиздердин жогорку кеңештеги өкүлүңүздөр ким экенин билесиздер. Азыр өзүңөрдүн өкүлүңөр ким экенин билбеген учурлар көп да. Мисалы мен деле ушу 120 депутаттын бир 50-60-ын тааныбайт экенмин жакшы. Мына ошон үчүн мына ушундай сунуштарды киргизип атат да, мунун баарын эске алабыз. Рахмат. Сиздин сунушуңузду эске алабыз. Дайым эле парламентте көтөрүлүп келет, мектеп директорлору 5 жылдан кийин кызмат ордун бошотсун деп. Ош шаарындагы мектептер 10 эмес 100 саналат. Мектептин директорлору өзүнүн жеке менчигинде кылып мектепти колдонуп калышкан. Ошол директорлор 5 жылдан кийин ошол местасын бошотуп кетсин, жаштарга берсин.
Бийликке тапшырайын, карап чыгышсын, анан сизге жообун айтат. Мына сиздин аты жөнүңүздү жазып алышты азыр. Саламатсыңбы айланайын? Bizde Zuluşuk degen var, oşonun öpül balası boldu Özgün rayonunda. Uşul özünün gözünün taraf koyduğunu aytып otam. Rahmat bala. Рахмат апа, мен тааныбаймын ал кишини, алмаштырдык, да мүчүлүштүктөр бар, аны моюнга алабыз. Кадрлар мына реформадан кийин, бул кадрлар, бүгүнкү кадрлар 2,5-3 айлык гана кадрлар. Реформадан кийин бардыгы комиссионна каралып чечилет. Убакыт бериңиздер, 3 ай чыдап туруңуздар. 30 жыл күткөн эми 3 ай кантип күтө албайсыздар эми. Мен ойлойм күтө аласыздар го деп. 3 айдагы көз ачып жумганча келет. Жаңы система башталсын, ошондон коррупциялык элементтер менен алынып атат, тууган урук, достук, жолдоштор менен алып атат деп сындасаңыздар жарашат. Биздин иштеп баштаганыбызга толук кандуу иштеп баштаган. Бир эле жума болду мынакей. Ал бая чаң тополоңдо алмашылган кадрлар бар. Да ал жерде кимдир бирөө тууганын, кимдир бирөө жакын таанышын түртүү иши мүмкүн. Бирок акимдер толук республика боюнча алмашылган жок. Бир 10 чактыга жетпеген аким алмашылышы мүмкүн, алмашылды. Калганы алмашылган жок. Алмашылбайт дагы. Реформалар башталгыча чейин алмашылбайт. Эски система иштеп турат азыр. Саламатсызбы? Бизде мынабы 30 шаарында bizde mafya var da ötte çok mafya. Bu suyun ömürzak var mı? Suyun ömürzak. Oşonun bir turan ülkesi ulu ömürzak Batkende Karak'la işten aydanğanda buna 10 pırka turadanca. Hayra siz gelgenden hayra şeyga payda olup pırkası geldi. Bu ulu ömürzak Muhammed Umar degen özünce sportsmenler toplap özünce bir acel akranı açkan. Adım Büt o şarında maçla minen baytalım. Jakşak maçla minsek doyla alışar. Ananın kariyerlerde, yerlerde büt sonra basıp alışkan, barca olursa. Ana buna endine ömürde koyduğun buna Karasu rayonunda, Nariman'da tergöçü oluştaydı. Tergöçü bu oluştayıp durup, şu Nariman'daki Naçanlı Bilisa'nın orunda oturat hazır. Biz Anca arız yazsanda başlansanda mına Karasu rayonunda Oş oblasında ötpöy. Sebebi arız yazdırıp jana minister emeğini arızdı primat etken minister işten getirdi. Büt barca olun hazır. Şu mafya başkalarına, suyun ömürzak tutanlar. Buna barca olun sıraplarında. İşke girse dağı, çıksa dağı suyun ömürzakta birkaç eme açak verip duralım, barca olursa. Birle misal buna asfalt salsa dağı buna cerde. 10 santimetre olsa 5 santimetre uçu ulu ömürzak çeyit, yeterçe. Bu handağılık çeyit. Mesela ben maçlansam, 50 bin olarak maçlansam, saat 12'de bir balasını yönetir. Saat 3'te bir balasını yönetir. Saat 5'te bir balasını yönetir. Bir Türkiye'de. Tamatayın degene canlı çarpta verirsin de böyle. Bizde mizan o şartlı işte. Hurmatlı Sadmur Bacısı. Bunu sizge lazım bizim ümitimiz en aşağı başladı. Bol olsa siz bol olsanız biz buna çıkıp sürüyoruz da aklınız yok bir yerde. Şu suyunumuzdakilerin tuğanlarını başladık. Mına жергиликтүү өкмөттүн өкүлдөрү отурат, мэр отурат. Мына мен тапшырма берейин, караңыздар бунучу. Карап сиздердин ишиңиздер да бул. Жергиликтүү жерде мисалы мафия деп атат, дегенде мындай проблемаларын айтып атышат, сиздер караңыздар. Hazır geldi. Карап именно ушу азыркы мырзаны чакырып, проблеманы көтөрүп аткан мырзаны чакырып, разбираться эткиле ошогон, териштиргиле. Суроолор келип атат жазуу жүзүндө. Кыскача курулуш тармагына өтө кеч документация болуп жатат. 1 жылдан өтөт дейт. Кайра эле коррупция болуп жатат. Мен азыр дагы кайрылып кетейин, сөзүмдү айтып кетейин. Курулуш тармагына жанагындай трансформация ушул үй салып алган жерлерге, ушундай инвесторлорго кечиктирилгис жасап бергиле документтерин. Кечиктирилгис. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү айтыңыздар. Архитектурага, ГАСКага командаларды бериңиздер. Антип мурдакыдай акча сурап бюрократизм менен заниматься этишпесин. Саламатчылык айта бериңиз. Gülden ketken, oşu korrupsiyanın kurbanı siz bolğonsuz. Azır men oşu korrupsiya
Ulukbek Abdülhalik'in Şükürbekov Abdülhalik Kırgız Hökümeti'nin aparatında Graşansı bölümünde oturar. Alamı buna oturan Turgunbaybay bu gelinde bolar. Uşu bölüşüm gelinde kalaşak bir... Ölgü alыңыздар. Мындай жөн гана териштирип, анан татынакай мындай адилеттүү чечимге келгидей болгула. Анан мына азыр аттарын атап атпайбы, мындай карапайым калк ушунун баары. А тигилер болсо чиновниктер, коррупционерлер көп мындай болуп келген 30 жылдан бери боло берет. Бирок ушуларды куугунтукка албагыдай болсун. И ошо аты аталып аткан чиновниктерге дагы эскертип кетем. Куугунтукка албаңыздар. Адилеттүү чечим териштирип туруп адилеттүү чечим чыгаргандай бололу. Assalamu alaikum. Babinam Süleymanov adım İsavay. Мен мына жерде bir 3-4 мәселені сұрау келіп өтеді. Мына сіз Қырғызстан вашындай жоғалып кетіш немесе тур келіп қалғанда келіп өтесіз. Бұл да елдің вақытысы екен. Мына айтып бетме-бет тұрып сізге сұрауыңызды беріп сөйлешке тур келіп өтеді. Мына мұрын Mınaşı Kırgız'ın şeyde gene oturulan adamlardan 100% büdjetten aylık alıp adam maaşının pensiyelerinde büdjetti karab oturan. Büdjetti toldura turgan bulaktın biri tamoyla. En bir jetten korrupsiyalaşkan. Bunu siz bilgen beren. Oşo hazır siz bilesiniz mi bilmeysiniz mi? Bugünkü günde dağı siz başka adamlarını koyduğunuz beren. Mesela oşta tamoylanın Naçarlık özü kavlette oturup kapısa kılmadan bilen birinci zamı bugünkü günde dağı şapken alıp otadı. Adını adına ettiremez sizge. Adı Timur olsa gerek. Adı Timur olsa gerek. Familiyasını bilmeyin. Yeme bu Tamoya'da çok bir nesi vardı. Korrupsiyanın en bir yolu. Tamoya'da Kaukodeks boyunca Kıtay'da mesela yük çıkartırgan olsa Oşa Sümeyye bilen Yerkeştan'dan raportladı Karasu'na geliş gerek. Karasu'da prosedürler bitiş gerek. Ama Tamoya'da o yerine bir de pristavil adam koyup koygandağı olur buna Tamoya'ya şapkesin vermeyince dabro vermek. Evde bile saat 9'da çıkan yok, tüm saat 12'ye gece raporuyla ne olmayı. Soğukta şoförler durat gezer. Kaçan oşuna şapkesin verdiğinde dabro koyuyor, palanlı başlandı, anan gider. Bu degen derse, bu korrupsiyanın en barıp durgan derse. Bu şuna baylanıştı, yüktüm bardығы buna Tamoya'ga salmay, Tacikistan narjağı Karasu menen, bu jağı Özbekistan, Kazakistan arqılı alıp ketip, kança şopurdu, kança adamların nırısınızı ketip alıp. Anan, uğur jüröz, bilip jüröz, 2007 yıldan beri Abu Sakı degen bir mütekurt payda olmalı. Payda olmalı. 2007 yıldan beri bizim aparatını uçak boyunca Kıtay'dan Özbekistan'a 126 geçen maşına yük etti. Bırak bu yükten de karışalık olmuyor etti. Bu Özbekistan transitin zamanı o toçka A, o toçka B de koyma. Kaşgar'dan basılan plomba Taşkent'e varılmış gerek. Bu yükte Yerkeştan'da 100 let plombusu gelip alıp Zakırıntı. Buna bu dostlukta terminal kulu oluşkan. Bir yere yaptırıp durup oşo 120 maşanın biri de Kazakistan ötkenimiz. Bardağı tam dayaklı burasılarına Özbekistan maşlarını dönüp başkan deyip bu da öyle diyeyim onu. Bu Kırgızistan içinde bu kantravanda alıp olmağında kim kabildik veredi? Bundan başka da misali buna bizim min degen şoförler Pitaşok'ta bekar pittep yatar, iş yok. Kıtaylı bir Abdülkadir degen işgeri Uygur. Kırgızistan'a maşinanı çıkarıp bir yerden Kırgız'ın numarını alıp şoförlerine her reisine 30 bin aylık dilekleri 3 bin liranı 3 bin dolar çöndürmesi alıp getmedi. Bunu hesaplayıp durgan olsak bir yılda 25 bin dolar kurup dayaktan çöndürmesi alıp getmedi. Oşan içine 4 bin 5 bin dolar milyon dolar kana Kırgızistan'da sadarkasına şoförlüğüne kalıp otur.
ошол айлык bir reisle 30 bin aylık algan olsa, yerde bir ayda 4 reis kılar. Yerde 7 reis kılar. Bir yılda bir narsa gideni pirdela 40 reis kılar. Biroq sosmotga ko'targan akçası, oşol 250 adamın sosmotga ko'targani bir yılda 1 milyon so'm ko'taradi. Bunu bunda hesaplayıp turgan bolsak, janağı zavodga yılına 45-50 milyon sosmotga kadar veriş kerak. Onu vermek, yalan atçatlarına iskacayla kılıp, yalgan atçat kılınlar. Anan, yanakı Abu Saki'nin alt çıkan güttörü. Bana ötkünde komisyada aytmadı, her bir maçta $4.600 şapken attı. Bana saymayı aytdım. Bu faktı. Oşol çıkan güttörü, bu Abu Saki yüktün kuotalarını özgürdü. Yüktün salmağını özgürdü. Oşol proseduraga $4.600 verdi. Sebebi Özbekistan'a Rastomoşka kılış için yüktün kuotasını özgürtse, olunda da Rastomoşka az olur. Uşul hizmetlerini alır. Eğer şu 120 bin maçlarının ardından $4.600 şampiyon dersek, bu özü 500 milyon dolar akça olup tuğanlar. 500 milyon. Onda Kıtay'dan Arız'ın kurtuluşun en bir oğuy yolları. Onu en bilgilerini adam alınacak. Onu Atambay'ı kapar verdi. Onu Sorunbay'ı kapar verdi. Onu bunun Bakı'yı kapar verdi. Bu fakt. Onu bizden de almayız. Adam değil. Tuğanlar. Munaşıl oturanların bağırdığı yüzünde kömür canat. Yüzünde. Bizden kömür altında bağısının barı var. Sadırlar Kuzay'ı. Ona misali Kazakistan'dan çıkan kömür şahtı hüymetetmeyin deyden az olan alıp çıkıp gelmişini alıp çıkıp vagonga yüktey memleketke bacısını töley Kırgızistan'a gelip Rastomoşka kılan Bişkek'te kömürdün bası üstü veriyor. Bizde hoş buna alaya karsan kömürdün bası ordunda üstü altmış değil. Ordunda. Bu yer, yalanın kendi baylıkları memleketli gibi oşal, oşal kendine yesini gibi. Buna oşal için sattılar kocayı. Uşu kömürde bağlanan Kırgız kömürünün cevap verçiliğine yaraş gerek. Hamak gerek. Oşu orada bir zemin sorulmazsanız elini vururlar sizge. Bu kömürde sattılar diye toy oldu. Gel rahmat. Anca sepilimiz kuvaltarını pamışkılık koyaktağı oşan menen bas ol. O terisini patlayı getiriyorlar kömürden. Üçüncü. Davrayta bulan dersin. Sabırlar hocam. Eğer sizden soran komisyona referandumlatırmamızda deputatların kol divestigini alış gerek. Kol divestigini almasanız bu deputatlar bağırıyorlar. Başka çapan yiyorlar. Oşan için kol divestigini birinci alışınız gerek. Oşanda Kırgızistan'a gerek. Oşanda cevap vereceğiz. Olur. Ana sizden soran buna hoşluk. Oblastı prokuratura, şahardın prokuraturası, YSM'nin yetekçileri bugün almaşı. Bugün almaşı etmek istediler. Sebebi kulak durmanda korupsiyadan her gün güreşmek. Sizden soran adam daha sözüne koşunca şuradan çıkıp alaydan çıkıp silip ona hoştum bir bilek boğaz ayıp koyuyorsam olmaydı. Kırgızistan'ın tarihinde Oştun tarihinde mına şu Talayvek Sarıbaşı'nday Oştu oğunda tüzegen miyer bolğan emes. Uşul balanı, eliyinin adına, işte özünün büyümünün adına sizden sorana, uşul balanı koltuğunuzda kısıp, şu bilmegenin bilgizip, bilgenin şunda kol da büyetsizliğine sorana. Baya Kırgızda жақсы söz var, balık başынан sasıydı degen. Baş жағын азыр тазалап атабыз. Бияққа ылдый жағына чейин жетебиз. Эми сиз бай ылдый жагындагы коррупция боюнча айтып атпайсызбы? Аягына чейин жетебиз. Таможня боюнча толук маалыматым бар, мага берген алып келип, азыр ал боюнча бардыгын караштырып атабыз.
Murda çöntөккө түшүп жүргөн акчалар бюджеттин çöntөгүнө түшөт. Айрым жерлерде, мисалы аэропортто жана башка жерлерде түшө баштады уже. Буга чейин жетебиз эми. Аган бир аз убакыт керек. Көмүрдүн баасы боюнча сурадым, азыр 2000 канча дедиңиз? 2800 экен алайда. Ортомчулар пайда болуп кетип, ошо кымбаттап кетип атат деп атат. Буну мынакей өкмөттүн өкүлү карай турган болду. Оштун мэри боюнча болсо, мына биринчи эле күндөн баштап баягы тополоң чыкканда кетип калды дегенде мен өзүм чакыртканмын бардыгын тең. Акимдерди, мэрлерди, губернаторлорду, министрлерди келгиле, иштегиле. Өкмөттүн иши туруп калбасын, алдыга акырыңдан болсо да жылдыра бергиле. Анан кийин реформадан кийин, анан кийин баары баягы жаңыча келсин деп. Ошон үчүн бизде мындай куугунтуктоо, өч алуу, же болбосо бирөөнү душман тутуу деген болбойт. Бардык нерсени айкөлдүк менен, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк менен чечебиз. Ошондуктан мына менин жанымда отурат, иштейт. Иштеп аткан адам иши менен көрүнүп турса элге, эмне үчүн аны кетиришибиз керек, иштеш керек. Андай адамдар, андай кадрлар. Урматтуу, жакында 2 ай башта Өзгөн районунун акими болуп дайындалганмын. Бирок өзүңүз айткандай, Садыр Нуркожоевич катачылыктар, мүчүлүштүктөр болду деп айттыңыз. Мен сизге кирген учурумда абдан өзүңүздүн айкөлдүгүңүздү, чечкиндүүлүгүңүздү көрсөттүңүз. Ошол эле учурда жардамчыңызга айттыңыз, ордуна барып иштесин, жакшы иштей турган ниеттери бар экен, элге болгон проектилери бар экен деп айттыңыз. Бирок ошол дайындалган документтерди кол коюу учурунда акыркы этап калганда эмнегедир мени жолотушпай койду. Мен ойлойм, бул жерде дагы сизди тегеректеп турган адамдар мурдагы президенттер сыяктуу эле сизди дагы жолдон адаштырып коюшу мүмкүн. Балким ушул сөздү угуп, балким мени колума кишен салып камашы мүмкүн. Бирок мен жараткандын алдында эч кимден коркпойм. Мыйзам алдында дайыма жооп бергенге даярмын. Өзгөн элине болгон жакшы ниетим болгон, эч кандай коррупциясы жок, таза иштеп берем деп бир канча инвесторлорду ноябрь айына чакырып койгонмун. Ошолордун баардыгы бүгүн кайрылып жатат. Садыр Нуркожоевич айкөлдүк кылып, чечкиндүүлүк кылып, ушул ишти эгер чечкен болсоңуз, Өзгөн эли сиз менен дайыма бирге болот деп ишендирип айтам. Өзгөн эли биз акыйкаттыкты, чындыкты кууган элбиз. Ордолу Өзгөн жери 250 жыл Караханиттердин борбору болуп турган, биз хан сыйлаганды, хан туттаганды жакшы билген эл. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кудай буйруса сизге ийгилик каалайм. Жаратканым буйруган болсо, сизди президент кылып шайлайбыз. Мына ошондо дагы иштешкенге даярбыз. Сизден мен өтүнүчүм, хандын сөзү эки болбойт дейт. Сиз бүгүн биздин ханыбызсыз, сиз кече жакында сиз менен учурашкан учурда сиз мага бата берип, жакшы иштешели деген жакшы оюңузду айттыңыз. Батадан калбаңыз, сизден суранам. Аллах сизди колдосун. Рахмат. Рахматтан кийин мына облуска мен сизге дагы айттым, сунуш бердим. Сиз жакшы иштеп атыпсыз, эл колдойт экен. Эми ушул баягы тополоң мезгилинде алмашылып калдыңыз. Мына өкмөттүн өкүлүнүн облустагы замы болуп барыңыз дедик. Мындайча айтканда губернатордун замы болуп деп сиз отказ бердиңиз. Анан кийин кайра баягы макул деп кайра ордуңузга алып келели деп анан кайра ойлондук да, эми 2,5 ай убакыт калыптыр реформаларга. Анан күн сайын аким алмашып атат дедиртпей, ошо 2 ай чыдап туруңуз деп. 2 айдан кийин ошол акимчиликке койсоңуз болот. Баягы жаңы системалар башталганда. Анан кимиңиздер күчтүү болсоңуздар, эл колдосо өтүп кетесиздер. Эми кичине 2,5 ай, 3 ай чыдап туруңуз эми. Андан эч нерсе тагдыр чечилип кетпейт эми. Ассаламу алейкум. Садыр эке, жакшысызбы? Барасыз буюрса. Садыр эке. Проблема мынау паспорттун стол, ЗАГС берген жерде Кудай болгон ошо отургандарчы. Элди өтө кыйын. Шуну карасаңыз, каттоо системасы. Право берген жерде, ЗАГС берген жерде көлүк берди. Көлүк өзү мамлекет баасы арзан, 200-300 сом алышат. Арча кара суу менен нокат жергесинде. Өтө айттыңыз, ушу каттоо системасын өзгөртпөсөңүз болбойт. Адресин айтып коюңузчу, адресин айылы бизде сай бар. Буга лицензия бериптир жогору жактан. Барбаган жерибиз калбады. Сиздин айткан лицензиясы ал жерде 25 000 кал суу ичебиз. Ошол лицензияны берген 6 жыл өткөн, ал жерде сай. Ал эч кимге күч жетпейт. Ошого ушуну
çeşip verseniz, bunu oturanlar çeşipeydi. Açık aytan gubernatör oldan gelmeyin. Gönül oturan kapı olmasın. Vardığına vardık. Dejurun oturan vakti oturan var neçe. Şondan siz ayıp koyun. Nokat жазып алсаң İslam ayını ötüp öttü, Kocaki ayını. Sadır eke. Siz emesiniz basın, Akmör boyunca geliniz 2005 yılı. Biz oşol кезде дағы çıkanmız, oşonda da Bakиев келгенде çıkıp suyuna бар жамандырды. Ne Kur'an Bakиев, bardı, Oviç-Oviç'ten жөн ake деп кайрылган. Sizге ake деп кайрылайын. Ошон Садыр аке, азыр кошомаштар көп, баягы кино бар, Сыбайлы Маллевка дегендей. Азыр бар чапан өзү. Экинчи алтын бал деген чыгарма бар. Сизди эл алып келди. Сіздер есен шығарбаңыз. Ошо ел алып келген қайра ел сізді қолдады. Ошондон алтын бал чыгармасы кандай эле Пушкиндики кемпир, тешик, нагаменен калгандай Бакиевда Москвадан келип Москвага барды. Курмбек Салим ошондо ошондон сизден суранамын. Ушун үчүн караңыз, могу жаштар боюнча азыркы билдир эчтеке кылбайт. Эчтеке өзгөртө албайт чындап келгендечи. Ошондон бир аз болсо да амалыңыз бар, ошо бизнес кайды карап берсеңиз, сураңыз сизден. Алла разы болсун. Ülkemiz simgeyi konu namen üniversitenin aklına geldi. Üniversite işlerinin tepki peşalı artışları fonda gidildi. Onu bana vardı. Ali kurtarır. Üniversitenin kurtar bedeli. Annen not partida olunca yardanına kurup partida olmayacağına Çin'e görmeyi Çin'e bize üniversitede öğrenen insanlar yoksa anlatayım. Üniversitede silahlıda yaptım olur. Ama ne de yaptı tabi. Ne oldu? Soğukluğundan beri bir kılıp takip kılıp olacağım babam. O üniversitede aptal bir grubu koyuyormuş. Hani işte orada Aklıma öğretmen koymuş. Ama kompüter giymem. Beni yaptı bana. Bilekliğe gidip Çürüktü olmuşsa. Ekicim vurun. Verdim olmadan. Maa gram orta vergen. Ben hafta kaldım. Рахмат. Ош шаарынын мэри азыр маалымат берди. 20-30 үй бүтүп атат дейт жакын арада. Ошо именно сизге бир квартира карап бериңиз дедик. Ошону карап бермей болдум азыр. Сиз өзүңүз журналист турбайсызбы? Балкондашчы, тынчтык. Окуяларды туш болобуз. Бирок мен бүгүн суроо берейин дегеним мындай. Садыр Нуркожоевич, бүгүн мен сиздин абалыңызга негизинен суктанбайм. Сизде аябай чоң бир жоопкерчилик турат. Элдин жүгү турат. Бұл аябай чоң нерсе. Ошон үчүн мен сизге ошол жүктү көтөрүүндө, ошол жоопкерчилик көтөрүүндө чечкендүүлүктү, тазалыкты каалайм. Анан бирок Ош шаары тургуну катары биринки маселени айтып койсом болбойт. Мына Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович бир чоң Ош шаарында демиргелери баштаган. Бул биринчи, мына бул жерде областын шаарынын эли отурат. Ош шаарына кирип отурганда Т деген бир мына өзгөн жолунда бир бүтпөй калган жол бар. Мурунку экс-президент баштаган эле. Ушуну сиздин Кудай буюрса алдыда падыша болом деген, элдин шайлоосуна өтөм деген ниетиңиз бар. Ошого чейин болсо дагы, мына ошол Т маселесин Ош шаары эл үчүн чечип берүүңүздү суранабыз. Ош шаары пробка болуп атат. Экинчи маселе, мына жерде Акбура маселеси бар. Эң нерсе айтайын дегеним, мына бүгүнкү шаардын жетекчилиги баштаган иштерди акырына чейин колдоп чечкенге чоң жардам берип коюңуз. Ош шаарынын эли дагы ошондо сизге чоң жардам берет. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү мына Кыргыздын тарыхында биринчи жолу мына карапайым эл менен мындай жолугушуу, суроо жооп жолугушуу бул Кыргыздын тарыхында биринчи жолу болуп атат. Мен аты жөнүм Маматалиева Райхан, Нокаттан келдим. Себеби мынакей чындык таппай күйүп турган адамдар өтө көп экен. Биз алыстан болсо дагы эртеңден 6-да туруп,
Şu sizge şu günümüzde jetkizip koyup keldik. Bирок ушул кандайдыр bir Кудайдын кудурети менен ошо сиз мына кыргыз элинин алдына келип калдыңыз. Эми мен сизге айта турганым, мынакей мен кесибим врач, бирок ноокаттын акими Давран Маматалиев мен ноокатта бир бакчаны текшерип коюп, ошонун аркасынан Давран Маматалиев ноокаттын акими мен куугунтук кылып мен иштеп кетирген. Мен 2,5 жылдан бери чындык таппай чыркырап күйүп жүрөм. Mendey kuyugan adamlar көп ekan. Sizden so'ragach, bul boyuncha men dalilдүү faktlarim, dokumentlerim var. Ушуну алып барып мен sizge же болбосо өзүңүз bir адамдарды көрсөтсөңүз, мен ошолорго көрсөтөм. Экинчиси, урматтуу Садыр Нуркожаевич, бул жерге күйүп атып сүйлөгөнүн себеби, мага ошого күйүгөн адамдар ноокатта өтө көп экен. Алардын эмеси, мисалы ноокаттын прокурору Бекташев Алмамат bir top cemkorlordu korkup, cemkorlordu jardamlaşıp, cemkorlordu cevap taşırıp, nokattın prokuroru Bektaşev Kalmamat şunday mıysamsız işlerdi kılıptar. Al Bektaşev'den orunbasarı mıysamsız işlerdi kılgan, 2 жол soğuş algan Taşkulu Kurmanbek degen bul bakız 2 жол soğuşlasa dağı oşu nokattın prokurorunda oturuşat. Bular bul kılmıştı işlerden başında başka prokuraturada Gülnara Akimbaeva degen ушул кылмышкерлердин, жемкорлордун, коррупционерлердин жаап жашырып аткан ушул башка прокуратурада ушул Gülnara Akimbaevаны ноокаттын прокурору Бекташев Калмаматты орун басары 2 жол согуш алган Ташкулу Курманбек ноокаттын акими ушул мен эч кандай чындык акыйкат таппай күйдүм. Ошондуктан менин dalilдүү документтерим бар. Мен сиздерге барам. Сизден сурагыңыз ушуну карап берүүңүздү суранам. Bir. Balkondan suruğum. Assalamu alaikum. Aksıdan bulun. Men sizge berey degen suroğum, şu aksıda çegara meselesi var. Kerben şahrından Koşlöve ayıl ökmötüne çeyin 14 kilometre. 3 kilometrinde Kaktalbağan Özbekistan menen çegara var. Oşol жерден жергиликтүү жашоочулардын жылкылары, уйлары өтүп кетет. Аны караган эч ким жок. Ошол Такталбаган жерди чечейин деген аким же болбосо бир айыл өкмөттөр чечпей келет, жылына 100дөгөн жылкы, 100дөгөн уйлар жоголуп кетет да. Ошол жерди тез арада bir тактап, чечип, ошол жерди bir зым тартып, негизи зым тартылып келген, ошо такталбаган жерге келгенде ошо токтоп калган да. А бүгүнкү күндө Өзбекстандын жарандары ал жерге мал коюнап келип, чатырларын тигип, мындай биздики да болгон да, ошол маселени чечип берсеңиз. Bir ele uy günödön 10'dan 15'ten uy жоголуп кеткен учурлар болуп атат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, bir ele uydун баасы 80 000 сом болуп атат. Ушул маселени карасаңыз, андан кийин экинчи маселе, мына Шамалды сайдан Кербенге чейин bir 30-40 километр жол бар да, жол өтө мындай bir мышык ыйлай турган даражада. Ол жол менен Алабукка, Чапкалга чейин кете турган 3 райондун главный жолу ошол. Ушул маселени карап, bir чечип берсеңиз. Рахмат. Буга чейин биз тараптан ушу кечиктирилип жүргөн экен. Мага жеткен маалыматтар боюнча биз кече жакында чечим кабыл алдык. Мындан ары чегара маселесин Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич башында турган комиссия мүчөлөрү чечет. Жакын арада иш сапары менен барып келди бул боюнча, сүйлөшүлдү. Анан кийин ошол ушундай чечимге келдик. Кудай буюрса, Өзбекстан менен чегара маселеси жакын арада чечилет. Мына Камчыбек Кыдыршаевич отурат элдин арасында, өз ишин баштайт жакын арада. Жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, туура дейсиңерби, туура эмес дейсиңерби, биз ушундай чечимге келдик. Анткени чегара маселеси тез арада чечилиш керек. Чегара маселеси чечилмейин тынчтык болбойт. Мына ушундай чечимге келдик да. Кудай буюрса чечебиз чегара маселесин. Жол боюнча болсо биз тактайлы, көрөлү, баарын изучать этип туруп, анан кийин сизге жооп беребиз.
жолдор боюнча эми бюджетке жараша болот да. Коррупцияны түп тамыры менен жок кылсак, бюджетибиз көтөрүлөт. Ошондо жол да жасалат, ошондо мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акылары дагы көтөрүлөт. Ошондуктан бир жарым жыл, эң ашып кетсе 1 жыл белиңерди бекем бууп, мамлекеттик кызматкерлер чыдап тургула. Чыдагыла, 30 жыл чыдагансыңар, эми 1 жыл чыдап койгула. Андан кийин ошол 1 айдан 2 айга жеткидей кылып, эмгек акыңарды көтөрүп беребиз. Ал үчүн коррупцияны жок кылыш керек. Ага сиздер дагы, мына эл дагы карапайым калк, жардам беришиңер керек жок кылыш үчүн. Бир кишинин колунан эч нерсе келбейт. Анын үчүн бардыгыңыздар жардам беришиңиздер керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өтө көңүлдүү улук боюңуз. Биздин чоңой элдин 13 тонна алтын, 55 тонна күмүш, 116 тонна жер, жөнөк кара сатылып кирип кетти. Жалпы баасы 661 миллион сомдук. Bizdeki bayrak jönöktük döntüz çoğalay rayonundan Kıtay kentine girip yetti. Öte tanımlarımız dahi ulan bakalım. Bu boşaltılan girip yetken altınlardan, aydınlardan Türkmen biz Kırgızistan memleketini ceketçiler kurtarıyor. Uşunu bana katılmış anlatıp geldim. Kaynaklardan okudum. Özümüz mahallesiz. Bunu görmediğinde aykırı bırakımız yetken çok. Yeni aydan ondan değil, Oşo Kıramı Kıtay memleketi Türkmenistan'dan Pakistan halkını Çomalay Aray'ın yerine Gazapura'ya davet etmek yapan Gazapura'ya davet etmek yapan yerine Pakistan memleketi bazı yerlerde kollarını teşhir hasıl hak ettikliğine çokları göstermeden Ademimizin çoklarının göstermesi olmaksa bizim aralıktan yaşlarına bir kaçıntıları yeni paylarımızdan cennetin varlığını Oşo Gazapura'ya halkını yerimizden satı aldı. Yetim kötülük bölümü Kıtay'a ücret satılıp ketken öyle farklı bölümümüzün usul boyunca gitmek biliyorum. Kim kanlar işlerini almadan usul boyunca bir kanıza yönetir. Ağzı keşeye usul yönetir bölümüz. Anlarsın kanı Oşo çıkan vakti teknik can kanallarının varlığını ilgili isyancılar etmek karşılayan minderin diktatörlerin varlığını isyancılar koyulan Urmatlı Sağlık Nurkojayevich ve de sağlık meseleleri terör işine Oşo'nun ciğittir çıkarıp yetimlik videosunu çekmek hareketiniz. Buna gel. Ana 3. coğrafyaya gelirsen Kırgızistan memlekette varlığına birlikte talaşan en dönemde talaşanlarından meselesi siz birlikte karşılayan kamal tutmuşlarla yetasız en çok rahman Oşo kustuğundan mesele uğurlar kalktığı satağınlığı, kağınlığı Oşo'nun varlığını kaynağı Oşo'nun çizimi kaynağı Oşo'nun satağınlığı köyler kaynağını özgür çok güzel yaptılar. Yeni aydan gidelim Oşo'nun kanalından özgürlüğe cerahatından şerefelekleşsiz Oşo'nun bugünlüğe başlar ve çete başlar ciğittir çıkarıp kadar karşılamak istiyorlar. Sen bilen de var bile. Mahtum tilek yanarlar. Ayçakalım bizde. Sen Oşo'nun var bile. Daha karşılayacaksın. Hayra kaynağı baksan kaçacak yapmasın. Cemrelerine taşıyla beyaz Oşo'nun peşelerine zamanlı. Daha sonra çıkmayacak kaçırlar mesele. Akıllı Katar'ın işte kaçırlarını yaşlıya bilim var. Daha yana bakarlar. Usul yana vermek gerekir. Bazı Oşo'nun kılıçlarını daha Oşo'nun bakacağını kasım yaptırıp Oşo'nun niyette işte başlamış. Direkt kuraylarla elinde bırakıp layığına akıllıya koşak kurulunun ağzını verirler. Halk kurulundan aşağı. Ne uşak açıkta halk dikkat akıllık kurulunlar. Oşo'nun erişimden bazı kalacak sıraları benim layığına bilemem. Oşo'nun bazı birisi arabadan layığına sarıp getirip gözünde canan olmayın. Sizde her bir taşlardan, her taşlardan yese usul olmadan. Tek usul olmadan istiyorlar. Bana göre akıllı halk sayalım. Sen halkın istiyorlar. Bana göre tarafı getiriyor. Тополоңдо талкалап өрттөп ийген дагы моменттер бар экен. Ошолорду жандандырып ишке киргиздирүүгө элден суранганы бар атамын. Анан бул маселе боюнча биз жаңы лицензияларды берүүгө мораторий жарыялайбыз.
Бүгүнкү күндө иштеп турган алтын ген ушундай гендердин баарын мындан ары дагы иштетебиз дагы. Бир шайлоолорду бүтүрүп келгенден кийин булар менен сүйлөшүүлөргө олтурабыз. Кожоюндары менен, ошо лицензиянын кожоюндары менен, бардыгы менен. Концентрат боюнча ташып чыгып кеткенге биз тыюу салабыз. Бүт баары биздин мамлекеттин ичинде переработка болуш керек. Биз көрүп турушубуз керек бүт баарын. Андан кийин чыгымдарын баягы чыгарып туруп, мамлекетке дагы, элге дагы пайда тийгизгидей кылып туруп сүйлөшүүлөр жолуна отурабыз. Буга бизге убакыт керек. Şu жазга чейин убакыт бериңиздер. Мунун бардыгын ачык, бардык ушу СМИлерден ачык көрсөтүп, элдин, мамлекеттин пайдасына чечкидей кылабыз. Ошол эле моментте инвестордун да өзүнүн кызыкчылыгы калыш керек. Эми бая талкаланган природабыз бар. Аны талкалап салышкан бүгүнкү кезде ар бир ошо иштетип аткан заводдор. Эми аны кайра калыбына келтириш өтө кыйын. Ошондуктан булар бая ишин улантып, бирок түшкөн пайданы баарын ташып чыгып кетпей, бизге, элибизге, мамлекетибизге дагы калтырыш керек, пайда келтирип. Бул боюнча мына мен эртеңки сапарым ушу Алалабыкка чаткал болот. Алайга дагы жетебиз, кичине убакыт бериңиздер. Анан эми туура көрсөңүздөр, азыр биз Жалал Абадка чыгат элек, суроолорду кыскартсак, бу жерде маган кат жүзүндө да суроолор келди. Мунун баарын мен өзүм аппаратыма тапшырам. Интернет аркылуу же болбосо мындай өкмөттүн өкүлү аркылуу жоопторду беребиз. Анан эгерде бизге арыз муңуңуздар болсо, жанагыдай мына өкмөттүн өкүлүнө кайрылыңыздар, шаардын мэрине кайрылыңыздар. Эгерде булардан жыйынтык болбосо, анда түздөн түз биздин адреске жөнөтсөңүздөр болот. Почтабыз бар, ак үйдө ошогон таштап койсоңуздар сөзсүз түрдө бизге жетет. Мурункудай жетпей калбайт, басылып калбайт арыздарыңар, суроо талабыңыздар. Эми кийинки жолугушканча чейин саламатта болуңуздар, эл журт тынч болсун, мамлекетибизде тынчтык болуп, бакубатчылык болуп, токчулук болсун. Рахмат кел бергениңиздерге. Ошо мен мына келдим. Садыр Жапаров өзүнүн иш сапары менен Баткен облусу, Ош облусуна жана Жалал Абад облустарына барат. Кече Баткен облусунда болдук, бүгүн Ош облусунда болдук. Өтө көйгөйлүү, жылдап чечилбеген суроолор менен кече Баткендин эли да кайрылды, мына бүгүн Ош шаарынын эли кайрылды. Анын арасынан кээ бир суроолорун ошол эле замат тапшырып чечүүгө аракет кылып жатат Садан Нуркожоевич. Өтө көйгөйлүү суроолорду өзүнүн кабинетине дагы кат жүзүндө алып, бүгүн мага көп адамдар дагы берди каттарын, ошол каттарды дагы жеткирип беремин. Эми ушундай жолугуулар түздөн түз өтө пайдалуу деп айтканга болот. Себеби элдин көйгөйүн, элдин маселесин иштен билүүгө чоң жол шарт түзүлүп жатат да. Азыркы учурда ошол эле Баткен, Ош, Жалал Абадта коронавирус аябай күчөп турган мезгилде ушундай элди топтоп жолугууну канчалык шарт болчу? Мындай суроолор мага кече берилген, мен журналисттерге жооп айткан болчумун. Биринчиден, коронавирусту биз өтө маанилүү, көйгөйлүү суроо экенин билебиз, аны түшүнүп жатабыз. Экинчиден, ошондой эле көйгөйлүү маселелер азыр пайда болуп жатат бизде элде туурабы? Кече мисалы үчүн Баткен облусуна барганда чек ара маселеси өтө көйгөйлүү маселелер болуп жатат. Ал жактан андан сырткары дагы башка көйгөйлүү проекттер менен таанышты. Ошол маселелерди чечүүгө, иштен билүүгө жакшы шарт түзүлдү эл менен сүйлөшкөндө. Ал эми элдерди чогултканда сөзсүз түрдө кирип атканда байкадыңыздар, маскалар берилип атты, жана өздөрүнүн колдорун дезинфекция кылууга шарттар түзүлгөн да. Ошондуктан бардык эрежелер менин оюмча сакталып жатат. Анан биз бул жакта бир канча кишилер менен сүйлөштүк, арасында мугалимдер бар экен, медицина кызматкерлери бар экен. Микрофондорду алып келип берип коелар, микрофондор, дистанциондуу микрофондорду. Айтып келгендигин айтышта, бул эми административдик ресурс колдонулуп атканы кайрадан эле көрүнүп атпайбы? Эсен деген бала апасын жоготуп коюптур, бияга келип балаңыздарды алып кетиңиздер. Эсен деген бала. Сурооңузга түшүнбөй калдым. Апасын атасын жоготуп коюптур, келип алыңыздар. Мугалимдерди, мамлекеттик кызматкерлерди
чакыртып ошо жетекчилер тарабынан WhatsApp'тарда дагы скриншотторду жөнөтүп атышат, алар жолугушууларды барасыңар деп милдеттенип атпайбы? Бул эми административдик күч колдонулуп атканын белгиси болуп атпайбы? Түшүнүктүү, эми бул тууралуу менин маалыматым жок. Эгерде тагыраак айтканда Садыр Нуркожоевичтин андай тапшырмасы болгон эмес, андай сөз да болгон эмес, мажарлап бирөөнү алып чыгып алып келгиле деген. Болгону ниети эл менен жолугуп, эл менен түздөн-түз байланышуу, эң башкы ниети ошондо болчу. Ал эми азыркы сиз айтып аткан суроолор менде андай маалыматым жок. Эгерде бул маалыматтар болуп турган болсо, биз тактап сизге да кошумча айтып бере алам да бул тууралуу. Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн башкы ниети бул мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, айтканда бардыгын өзүнүн чын жүрөгүнөн жасап жаткан ниети бар да. Ошон үчүн мажбур алуу деген бул менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат го дейм. Эгерде Садыр Нуркожоевич тууралуу жаткан болсоңуздар. Гүлжан, орысча аласың? Да. Можно теперь на русском, пожалуйста?